Чоң рахмат. Урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу министрлер кабинетинин өкүлү. Мен ушул төрагага жана министрлер кабинетинин төрагасына кайрылайын деп жаттым эле. Анткени кечетен баштап Казакстандын өкмөтү биздин мындай 10 миң деген мигранттарды түйшкө салчу жаңы эреже кабыл алды. Ага ылайык биздин жарандар Казакстанда 90 күн жүргөндөн кийин кайра 180 күн Казакстанга кире албай турган эреже кабыл алды. Бул мына ээстин мүчө өлкөлөрдүн баарына тиешелүү. Эми элестетиңизби, 90 күн 3 ай жүргөндөн кийин 6 ай кайра Казакстанга кире албай калат экен. Казакстанда биздин 50 миңден ашуун мекендештерибиз бар, эмгек миграциясында жүргөн. Мына ошолордун бардыгы бүгүндөн баштап мына консулдукка кезекке туруп баштады. Урматтуу Нурланбек Тургунбекович, өзүңүз айткандай кече жакында Казак мажлисинин төрагасы келгенде ушул эрежени Кыргызстандын жарандарына тиешеси жок болчудай бир буйрукка өзгөртүүлөрдү киргизип бериңиздер деп суранып, бир сүйлөшүү жолу менен чечүүгө жардам берсеңиз деп кайрылат элем. Экинчиси, мына февралдын башында, ушул айдын аягында Акылбек Жапаров Межправсовет Алматыда жыйын болот. Ошол жерге барганда дагы бул маселени чечпесе, мына ээске мүчө болуп туруп, бирок Казакстанга 6 айга кирүүгө тыюу салынат экен. Биздин азыр бир болгону бир 7 миң эмгек мигрантыбыз жанагы видно жительство деп коет, убактылуу жашаганга уруксат алган. 40 миңден ашуун мекендешибиз, анын 10 миң дегени кайра Кыргызстанга кайтып келиши толук мүмкүн. Ушунун алдын алып, ушул эрежеге өзгөртүү киргизип, Казакстан өкмөтү менен мажлис төрагасы менен сиз жолукканда сүйлөшүп, ушул маселени чечип бербесек, аябай чоң мындай кесепетке алып келчүдөй болуп турат. Рахмат.